Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Basri'ye bürөө gelip aytıptır. Urmattуу alım, men köpten beri günөө kılıp жүрөмүn. Бирок көптөгөн күнөөлөрдү кылсам дагы бардык ишим жакшы жүрүшүп, Алла Таалам дүйнөнү мага бардык нерсени берип, эч кандай менде кыйынчылыктар болбой эле, бирок ошол күнөө менен эле жүрөмүн дегенде Hasan Basri мындай деп сураган экен. Сен түнкү намазды окуп жатасыңбы деп сураса, жок, түнкү намазын окубай атам деген экен. Анда сенин ушул Алла Тааланын сага берген эң чоң жазасы ушул экенин байкабадыңбы деп айткан экен. Кээде инсан күнөө кылса дагы, же болбосо кээ бир адамдар чектен өтө чыгып кетсе дагы, бирок ал адамга бардык жактан Алла Таала берип аткан болсо, кээ бир адамдар айтып калат да, мына бол ушундай туура эмес жүрсө дагы бардык нерсеге жетишип жатпайбы депчи. Бизге билинбеген, көрүнбөгөн Алла Тааланын жазалоосу болуп калат экен кээде. Ошондуктан ар бир адам, инсан өзүнө карап көрүш керек. Ошол күнөө кылсам дагы, туура кыйналбай эле жүрсөм дагы, бирок менин ибадатым кандай болуп жатат, ата энем менен кылган мамилем кандай болуп жатат, андан башка иштерим кандай болуп жатат деп өзү көз жаптырып ошол нерсени байкаса болот. Алла Таалам эч кимибизди мындай туруктуу күнөө менен сынабасын, ар бирибизди Алла Таалам сактасын, коргосун.